ишеним жок жердечи эч качан бир нерсе мындай өнү өспөйт. Пейил тарыйт, ниет бузулат. Жашоонун бардык жагынан жолдор жабылат. Ошол себептен Алла Таала сиз менен бизден күткөн эле нерсеси бул биздин ниетибиз, таза мөлдүр кашка таза суудай болгон ниетибиз. Алла эч нерсени карабайт. Алла биздин жүрөгүбүздү карайт экен да. Эгерде Алла Таала биздин силердин жүрөгүңөрдү карайм деп атса, оңдой турган башка нерсе барбы? Өмүр бою адам эмнеге намаз окуйт? Жүрөгүм таза болсо экен деп. Өмүр бою адам эмне үчүн орозо кармайт? Жүрөгүм таза болсо экен деп. Өмүр бою адам садака берет эмне үчүн? Жүрөгүм таза болсо экен деп. Каарылар Куранды күн түн эмне үчүн окуйт? Жүрөгүм таза болсо экен деп. Ажыга эмнеге барабыз? Жүрөгүбүз таза болсо экен деп. Аллахтын ошо ниетибиз түз болуп, Кудайым кабыл кылса экен деп кылабыз. Эгер кимдеги ушул нерсеге көңүл бурбай турган, жүрөктүн тазалыгына көңүл бурбаса, ыхласка анда субханалла ал жөн бейгапар болот, кайдыгер болот. Жашоосунда эч бир жакшылыкка жетпейт. Ушундай нерсе. Миллион олиянын түйүндө туруп, батасын 77 болсо жол алсаң дагы субханалла себебин кылбасаң, эч качан ошон жакшылыкка жетпейсиң турабы? Ошон силер себепке келдиңер. Кээ бирлериңер мындай карап келиңер. Ушуну тиякта болот. Аялыңар кээ бирлерди эметке мындай жүркүнөн желкеден сүйрөлөп келип басып барабыз элечи. Кээ бирлер аялдарыңар дап келиңер ошентип. Кээ бирлер балдарыңар дап келиңер. Кээ бирлерин бул жерде азыр 30% ишенген эле жоксуңар, эмне кылат депчи. Чын айтам азыр. Жөн эле келдиңер кээ бирлер, мындай эле эмне болуп кетер экен депчи. Эмне кылар экен? Жана момчулар минтип турган, тигинче. Чын айтам. Ошол себептен субханалла ниети турлагыла. Акылуу, мен да силердей адаммын. Менде проблемам бар. Силердикин чечип атсам, мен өзүмдүкүн чече албайм кээ бирде. Ушундай бирөөнүкү эле чечип коюш оңой да. Өзүмдүкүн субханалла торбуздуруп кайда билесиңер. Ошол себептен субханалла ишеним Аллага болсун тагында. Аллага. Мага эмес, Аллага болсун. Алла ушундай кызганчак зат да билесиңер. Ушундай кызганчак зат субхан качан адамдар Кудайдан башкага мындай бир толук ушул мага үмүт кылып алса, анда эмне кылат экен? Алла Таала ошол кимден үмүт кылып алсаң ошону жок кылат. Ошон үчүн бизге дуа кыласыздар, болду. Үмүттү Аллага, ибадатты Аллага, сүйүүнү Аллага беребиз. Башка нерсе жок. Кимде ким Алладан башкадан үмүт кылса, эмне Алла Таала айтат, бар үмүт кылганыңан таап ал дейт. Ошону кыжалат болуп жүрө бересиң менин жанымда. Мага келген давалык ушуну Алла Таала угуз үчүн алып келиши мүмкүн силерге. Эй, эсиңе кел, Кудайды деген сөздү. Кээ бирлер канча жылдан бери атеизм деп жүрөбүз. Кээ бирлер мен Кудайга ишенем, пока бирок биякчан кылбай эле коюм деп жүрөсүң. Кээ бирлер зынаанын үстүнөн чыга албай, аялдан аял которуп жүрөт, бирөө эркектен эркек которуп жүрөт. Түн күн канча субханалла бирөөнүн күйбүлөсү бар, бирөөнүн күйөөсү бар дегенде, ошо бузукчулук кылып коюп анан жүрөт. Кудайдан иши жок. Канчасы бул жерде субханалла канча субхан канча адамды ыйлатып кыргын кайдан билебиз турабы? Ошон ушул жерге келгенде баарына тооба кылайм. Тооба деген ушундай нерсе, о Кудай кечир. Кечирим сураш керек, күн түн сураш керек. Пайгамбар болсо да күнүнө 100 жолу дейт. Дагы бир жерде пайгамбар 70 жолу мен тооба кылам деген. Кудайдан 100 жолу кечирим сурайм, 70 жолу тооба кылам деген экен. Я Расул, сиз дагы тооба кыласызбы? Сиз дагы кечирим сурайсыз? Ооба дейт. Мен эмне Алла Тааланы жакшы көргөн жоксо, Алла Тааланы сүйгөн пенделерден болбойму дейт. Алла менин күнөөмдү кечирип койгон болсо, караңыз кандай нерсе, пайгамбар. Демек кимде ким күнөөсү кечирилип, Алла Таала тарапынан тооба кылып намаз окуган мүмкүнчүлүк болгон болсо, кимиңерге анаңарда. Демек субхан тообасын жаңыртсын, кечирим жаңыртсын. Пайгамбарыбыз айтат, кимде ким Алладан кечирим сураган болсо, Аллахумма гфирли, я Алла менин күнөөмдү кечир деп туруп, анын ар жагына вал муъминин минат вал муслимин вал муслимат, момун эркектердин дагы, момун аялдардын дагы, мусулман эркектердин да, мусулман аялдардын да күнөөсүн кечир, о Роббим десе, Алла Таала ошол кечирим сураткан адамдын күнөөсүн кечирип салат экен. Эчтеке күнөө калбайт. Билесиңер, күнөө калбайт деген эмне экен? Күнөө калбайт деген сөз субханалла, анан өлүп калышы мүмкүн, аз өлүп калышы мүмкүн, Алланан таза кеттиң деген сөз. Кээ бирлер күнөө кечирилет деселечи, көңүлгө да албайт дажычы. Күнөө кечирилет деген нерсе сенин жашооңдо капкара полосадан сен аппак жолго түштүң деген сөз. Кимде ким күнөөсү кечирилиптир деген сөзү кылган болсо, анда субханалла өтө бактылуусуң. Бул адамдар бакытты ар кандай нерсе издейт го, туурабы? Бирөө аялдан издейт, бирөө баладан издейт, бирөө субхан акчадан издейт, бирөө бийликтен издейт, бирөө жалгыздыктан издейт, бирөө болсо субхан бийик тоодон издейт.
бактылуулукту, бирөөсү балыкты кармап бактылуу болуп жүргөнү толтура, бирөө машина айдап жүрүп бактылуу болуп жүргөнү, өзүн өзү бакыт издеп жүргөн. Бирок чыныгы бакыт деген бул субхана качан сенин күнөөң кечирилди, эй баландай, сенен бүгүн имандасың деген сөзгө жетпейт. Эгерде ким огудай күнөөмдү кечирүүгө деп ыйлаган болсо, көзүнө ушундай жаш агып кеткен болсо, бир жолунакы болуп, бир катыра дейт, бир тамчы. Ошо сен жубояңан мында бир тамчы чыгып кеткен болсо, субханалла, анда билесиңерби? Анда канча жылдык, миллиард жыл тозок өчүп калды. Ал именно сен үчүн, мен үчүн жагылып аткан болчу. Пейил деп коет. Пейилде кыймыл аракетиң, кылган иштериң бузулду. Алла Таала ошол замат ошонго жараша берип коет. Мында келип аткан ырыскынын крайниги жабылат, ачылат. Күнү эртең менен 4 периште, кечинде шамдан кийин 4 периште келет, асырдан кийин кечирип алат. Ырыскыбызды алып келип, бул ден сооп иштерди көтөрүп кетти. Ушундай мына эртең менен Алла Таала насип кылып кээ сурай берет да, мурун такыр ишиме болчу эмес болду экен. Сизге келгенде бир алып кетти. Ооба, сен эрте туруп калбадың, саат 5те туруп мага келип атпайсың. Чын айтам. Анткенсе болгону 3 күн болсо 3 күн, 10 күн болсо 10 күн ырыскыңды таң эрте тоздуң. Ага чейин турсаң эле 10 болчу да туруп. Эртең менен эрте туруш деген унутуп барат адамдарчы. Чын айтам, эртең менен эрте ырыскы берилет дегенди унутат. Ошол себептен эрте турганга аракет кыл. Ырыскын кичинекей эле бир амалды карасаң, эрте туруу деген бир амал экен. Ийгиликтин сыры мына ушунда. Эрте турууда. Эмне үчүн багамда күн чыкканда адам Алла Таала ушундай райымдуу да турабы? Алла мээримдүү. Эмнеге субханалла күн чыга электе мурун эле намаз кылып койгон? Эмне үчүн саат 10да деле кылып койбойт? Нормально уктап алганда турабы? Бирок Алла Таала субханалла эртең менен эртеси бул. Эң биринчи мындай айтканда таңдын бир бөлүгү. Биринчи чын таң, жалган таң, чын таң дейт. Жалган таңда да эмес, чын таңда. Мындай болуп кичинекей мындай күндүн мынтип бир кичинекей бир изи көрүнгөн мезгилден баштап намаз окуйбуз. Аны эмне үчүн пайгамбар, аламдардын мырзасы, адамдардын султаны пайгамбар Мухаммад алейхиссалам күн чыкканга чейин уктабай отурган. Эс алган эмес, зикир менен, пикир менен. Кээ бир адамдар ошо намаз окуп туруп басат экен да. Мен ушуларды аябай туура көрдүм. Көчөгө китепти окусам, субханалла, эртең менен туруп, баамдыктан кийин күн чыкканга чейин баскан адамдар жүрөк ооруусу менен оорубайт экен. Психологически уравновешенный болот экен. Ошол адамдар өтө бир эме болот экен, акыл парасаттуу болот экен. Ошолор дайыма алдыда болот экен. Ийгиликтен адамдардын үстүндө болот экен ошолор. Канча чоң нерсе. Амал оңолсо башка нерсе оңолот бекен? Ошондой туган. Демек, аз ушерден тооба кылалы, ниеттерибизди оңдойлу. Анан кийин субханалла амалдарды оңдогонго ниет кылалы. Жалкоолук, эң жаман оору. Уйкуга берилүү, тамакка берилип кетүү, ошол менен субханалла жыныстык катнашка берилип кетүү, бул көп адамдарга субханалла акылдын жоктугуна, акылдын тайкылыгына кечирип коёлу. Ошол эмеде субханалла дененин алсыздыгына алып келет. Адамдар өз намсы кумарына берилип, кумарды кандырчу акчаны табуу үчүн бири-бирин өлтүрүп атат азыр. Ошол себептен биз өзүбүздүн кумарыбызды эмес, авалки жан дүйнөбүздү байытуу үстүндө аракет кылышыбыз керек. Мусулмандар ушундай болгон. Качан мусулмандардын эң биринчи мынакей белгилерин карагыла. Тарых бул, тарых. Пайгамбардын жанында 300 эле адам бар болчу. Биякта 1000 адам. Бирок 300 адам 1000 адамды жеңип койду. 1000 ушундай бир эң каршы зооттор менен, ушундай бир кольчугалар менен, жанагындай бир кылыч десең кылыч, найза десең найза, бүт нерсеси менен, төө десең төө менен келди. Бирок алар качышты. Байкуш 300-үнүн колундачы болгон 20-сында эле кылыч бар экен. 30-дайында найза бар, калганда таяк экен жүрүп келечи. Ошо таяктар деле не то. Ошо менен чыгышкан да. Бирок 1000 жүргөнү коркунуч салган. Бу тарыхта алардын жүрөктөрүнүн ошо иманы бекем болуп, өтө бекем болуп, ниеттери ушундай бекем болуп, Аллах үчүн болгон. Ошондон кийин алардын амалдары 100% пайгамбар көрсөткөндөй болгон.
ошентип келишти дагы ушундай бир чоң бир Осман дөөлөтү болуп турган мезгилде акыркы мезгилине чейин ушундай бир тегерете турган канча Европа, биякча Орусия канча чоңдогон империя болуп турган жерлегилер аскерлер менен келгенде тиги жеринде шаровары кийип алган, башында селде, колунда кылыч, тигилерде мушкет, жана мурмелер менен, замбиректер менен турганда, Аллаху акбар деп кыйкырганда бир чоң бир генерал өзүнүн мемуарында жазыптыр. Качан мусулмандар Аллаху акбар дегенде дейт, солдаттар окоптон өзүнө эле чыга катышат дейт. Биз аларды кармап эле оорукчан болуп калгансыңарбы? Эмне деп канчасы аткылапты көрдүк дейт. Бирок качкандан кача беришти. Эмне болду десе, булардын аркасында Аллаху акбар дегенде аркасында арстандар көрүнүп атат деген экен. Биз ошондон коркуп атабыз деген. Караганчы бул тарых мына 200 жыл мурун. Бирок качан сиз менен биздин амалыбыз, ниетибиз бузулуп, бул дүйнөгө берилип, өз кумарыбыздын аркасында чуркап кеткенден кийин гана биздин жашообузга субханалла эмнелер келди? Коркунуч. Сиз менен биздин жашообузга субханалла жанакындай бир эң бир алсыздык, эркектик сыпат кетип калды. Эркек болбой, аял болбой калды субханалла. Демек эмне экен? Келгиле тургандар. Ушул жерге келгенде дагы анча-анча эркектик, аялдык сапаттарды алалы. Иман деген ушундай, батыл алып келет. Эгерде сен иман жолунда келсең, кээ бирлер таң калып атасыңар, мына баарыңардын ушундай бир таң калган нерсеңер бар. Көчөңкү бывший алкаш. Бүт бары жаман көрчү, бирок мешитке келди. Такыр өзгөрүп кетти. Бат эле. Сакал момундай болду, көйнөк момундай болуп кетти, чепкен, сүйлөгөн сөзү керек болсочу, сен өзүң аябай акылдымын деп жүргөсүң да. Бирок жанына келгенде ассаламу алейкум дегенде, алейкум салам молдоке деп жатасың туурабы? Чын айтам, мына баарыңар досторуңар бар. Алейкум салам молдоке кандайсыз? Ой, молдоке деп сүйлөй элбей калдың. Кың дейилбей айтасың. Көчөгүн сен кордочусуң. Эч ким никто болчу. Бирок сен бүгүн молдоке деп жанталашып атасың. Керек болса кээ бирлерин айылыңардын имамы болуп алды азырчы. Көрдүңбү кандай нерсе? Дин ушундай, адам батыл өзгөртөт. Эгер сен чыныгы динге келе турган болсоңчу, жүрөгүң менен жашооңдун баары такыр болсо болот. Эгер 200 жыл ыргылжың болуп, бөөгөтү төөгөт деп от кечирип отурсачы, ар эмесчи, бери эмес болуп эле ушундай бир жүргөн болсоң, анда өмүр бою жүрө турган болсоң субханалла, мындай дүйнө жагынан да ийгилик болбойт, биягынан да колдоо болбойт да. Ошон Кудай Таала айтат өзүчү, силер толук момун болгула, толук мусулман болгула. Муну кабыл алам, муну кабыл албайм деп айтпагыла дейт. Алла Куранда ушундай айтат. Демек, шариятыбызды, исламыбызды, мусулманчылыгыбызды, каадабызды толук кабыл алыш керек. Толук кабыл алган адамдар гана сөзсүз эмне жеткен? Жакшылыкка жетет иншалла. Ооруса, момундун жүрөгүндө иман болгон, имандуу адам менен, момун менен. Имансыз адам ооруган эки бөлөк болот. Момун сабыр кылып турат. Сабыр кылып ооруп атса да, мына өлгөн атса кандайсы жакшы өлүп калат да. Ал эми субханалла, иман алсыз, иман мен жок адам болсо эмне өлөм дейт сразу. Лучше муну өлүп алган жакшы болду. Деп туруп экен, эң кыска жолду тандайт. Өлүм жолун тандайт. Батыраак болсун дейт да. Бирок ал ахиретте эмне күтүп турганын жөн ойлонбойт. Момун сабыр кылат дагы, ошонун аркасынан жеңишке жетет. Сабырдын себебинен Алла да шипанын жолун таап берет. Ал эми жана алыс эме болсо, ошол замат проблема болду. Арак, уруш, жаңжал, ажырашуу, ушул жолду тандайт ал. Алсыз иман алсыз болгон себептен өзүн күнөөлүү эсептеттирбей, башка бирөөнөн чыгарган келет. Сен болбосоң мындай болбойт болчу. Сен кылдың, ошон себептен ушундай болуп кетти. Сен аял жаман болгон үчүн бала жаман болуп калды. Сен катын жаман болгон себептен субханалла, эмнекен бул жердин баары туура эмес болуп калды. Баягында сен айткан үчүн кылган болчумун. Мээң жок беле ошондо эмне. Көрдүңбү? Алсыздыгынан ушундай калат. Алсыз болгон иман алсыз болгон аял болсо, эмнекен күйөөсүнө берет экен. Ажырашуу, күйөөмө айтқан талак бер мага. Мен ажырашам, мен кой бер мени. Мен сенден эмем жок. Болду. Мен сени сүйбөйм. Сен менен жашабайм мен. Сенден кереги жок мага. Лучше жалгыздык керек. Карасаң чуркап жүрөт. Кудайына барбайт ал. Психологко барат, коучтарга барат жанагындай. Барып алып туруп субханалла, сен жалгыз өзүң кыла аласың. Эркек никто десе, болду чуркап келе калды эмнекен? Балдарын чыдап туруп үйүнгө түтүп качып жүрөйт. Ушундай.
жана ыймансыз адам тандоосу ушундай болот. Ыйман болсо сабыр кылат. Ал билет анткени сабырдын түбү сары алтын. Сабыр кылышыбыз керек, субханалла. Калган нерсени Алладан алуу керек. Кудай ушундай зат. Жакшы көрүп бизди. Мен дайым айтам. Кудайым, сиз менин жаратуучубуз, Аллахыбыз бизди аябай жакшы көрөт. Bir belgisi ушуреки, мына ошентип өз жөнү сүйлөтүп койду. Демек Алла да бекер сүйлөткөн жок азыр. Ошо сен азыр баарына жакшылап ойлонолу. Кайсы нерсени ойлонуш керек десек, күнөөбүздү ойлонолу. Канча арак ичтик. Ойлонуп көрчү өзүң күнөөңдү. Канча адамды алдадың? Канча адамды алдадың? Канча жолу аманатка кыянат кылдың? Эң күнөөнүн эң жаманы кайсы десе, процент алуу. Канча процент менен жашап атасыздар? Эң жаман күнөө, проценттен жаман, андан жаман күнөө билесиңер эмне экен? Андан да жаман күнөө бул ушак. Эң жаман күнөө бул гыйбат. Бирөөнүн аркасы ушактоо. Диванный эксперт болуу. Фейсбукта отурат да. Ооба, мен да ушундай ойлойм. Ушундай кылмак, булар жебел ичип атат. Булар мамлекетти оңдобой калды. Булар тим эле өзү оңдоп атат да диван үстүндөчү. Билбейт эчтеке. Ойлу, билбейт, көргөн эмес. Мисалы мени тааныбайт. Бирок субханалла башкача айтат мисалы. Муну тааныбайт, башкача. Ошондо үй бүлөлөрдүн ушакчылары, үй бүлө бузгучтар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушакчы, чагымчы лайдхулул жанна деген. Бейишке эч качан кирбейт деген. Бейишке кирбейт деп көрөм. Пока кайсы убакытка чейин кирбейт билесиңерби? Качан кимди ушактасаң, ошондон кечирим сурамайын. Кимдин аброюн төксөң, ошондон кечирим сурамайын. Кимдин үй бүлөсүн бузсаң, ошондон кечирим сурамайын. Кимге жаманчылык кылган болсоң, тилиң менен адамдарга, канча адамга барып ушактасаң, ошончо адамга барып, мен баландайды туура эмес айтып алыптырмын деп айтмайын, лайдхулул жанна. Бейишке кире албайсың. Ошондой. Ал эми кыргызда сөз бар. Тил бул эмне? Бул субханалла бизге душман. Ошол сene кимде ким эң акылдуу ким десе, мунусу менен, могунусу менен о эки жактын ортосундагы тыя алган адам. Эң бактылуу, эң акылдуу адам эки жагынын ортосунда тыя. Кээ бир алымдар бир ушундай айтып, Алла Таала тилди дейт. Ушундай бир эң 32 кайме менен кайтартып койгон дейт. Эң катуу сөөк менен дейт. Денедеги эң катуу сөөк бул тиш болот. Алла 32-ни койгон, биягына 16-ны, биягына 16-ны. Ошону каттымы деп койсоң, деп сүйлөйсүң. Боякта эки ушундай жакта биринчи бул жана кыл бар го, жанагындай бирдемки атмосфера менен тепсинде кесет го бир нерсе. Биздики ушундай экен. Биз адамдыкынан кийин каршы экен да. Ошон үчүн субханалла кээ бир проблемалар биздин тилибиз себеп болот тургандар. Тил менен адамдар ушундай нерсе. Мен тамаша айтып койчу болдум азыр. Аялдар ушакта айтат, эркектер таратат да, BBC эркек азыр. Чын. Ай ушундай экен десе, деп укпайт да казачы. Сыртка чыгып келип тигин көп дейт да. Да каза да укпайт да. Ошон сөйлөп тургандар, мына ушул жерге келгенде жакшылап ойлонолу машалла. Канча адамды ушактадык. Кимди ушактаган болсоңор, ошондон кечирим срочно сурагыла. Чын. Силердин ушагыңар себептүү канча үй бүлө ажырашып кетти. Мага канча эркек менен аял келет. Эмне болду десем, талак берип койгон. Чечип бериңиз дамыла. Талак мощный айтылып калган. 3 талак түп-түз түшүп калган. Эч эмес жок түшүп калган. Ай эмнеге талак бердиң? Айтчы мага алтын. Эмне себеп болду? Ушу бир 3 сөздү кармай элбей калдыңбы? Десе, устаз келип, дос балам, мен билем сенин аялың эмне, сен жокта деген аялың ушинтип жүрдү деп коет, жоп койт дейт. Бирөөнүн аяшы келип айткан, тиги сенин күйөөң сен ушинтип жүргөнүн көрүшүптүр. Өзү көргөн эмес да, көрүшүптүр. Бүттү үйгөнөн талак бер. Кээ бир субханалла энелер
мына сен ушундай сенин күйөөң сени жыргатпайт деп ал күйөөсүн ушактап атып кыздарын ажыратып атат. Кээ бир апалар болсо балдарына ай келинчегин келинин жамандап атып, субханалла. Балдарына мына ушулардын бардыгы тең ошол тозокко кире турган ушул. Ал эми эгерде ойлосоң, тиякта тозок болгон болсо, биякта эмне жыргал болот деп атасыңарбы? Анткени себеп тияк менен ченелет, бияк менен ченелбейт. Мына карап туруңар. Кимдин амалы оңолсо, иш аракетиң түз Кудай үчүн болуп баштаган болсо, Алла Таала биринчи тозокко түшө турган болсоң, ошо тозогуңду бейишке алмаштырат биринчи. Анан бейишке алмаштыргандан кийин анан мүрзөгүндөгү тозоктун оту болуп турган чуңкурду бейиштин бакчасына алат, анан бул жерге келет дагы, анан сени адамдардын көз карашында сени жакшы көрсөтөт. Анан жакшы көрүп биякта ишиң оңолуп баштайт. Анан кийин анан субханалла бул дүйнөгө ошентип өзүңдүн жашооң келип, ордуна келип, жүрөгүң тынчтык келет. Ойлоп отур, биякта жүрөгүң тынч болсо, тияң оңолуп калып атасыңбы? Акчаң жок болсо, акча болуп калып, жүрөгүм тынч болуп калды. Чо, эптеп бийликке жетип алдың, мен билем, мен эми куртойм. Жүрөгүң тынчып калды деп ойлоп атасың. Тияк. Тияк оңолуш керек туугандар. Биринчи тиякты алмаштыргыла тозокко бейишке. Чын. Алла ошон жерде бул дүйнөнү дейт, бул дүйнөнү тозокко алмаштырып алгандар дейт. Бейишти дейт, бул дүйнөгө алмаштырып алгандар айтат Алла. Бул дүйнөнү сурай берип, тозокту субханалла унутуп калат көбү. Ошундай. Кээ бирлер айтат. Ушу молдор тозок менен коркутат. Коркутса айла жок. Коркпой да калды азананчы. Мына камера айтып бана отуруп отурган. Тозок ченесем эч ким тынч отурган жок. Ойлонуп отурат. Ошондой биз башка нерседен коркуп калганбыз. Критерий бөлөк. Ошондо сен туугандар амалдарыбызды оңдойлу, ниетибизди оңдойлу машалла. Аракет кылабызбы?